татарлардын уулдары апаларын ушунчалык жакшы көрөт экен. Мен аябай таң калдым да. Мен ошондой апасын ошондой жакшы көргөн кыргыз эркекти бир эле жолу көрдүм. Ушу быйыл көрдүм аны дагычы. Ага чейин андай нерсени көргөн эмес элем мен. Бул татарлардын уулдары мисалы ошол үйлөнгөндөн кийин аялы бир сөздү сүйлөп, анан кийин апасы бир сөздү сүйлөй турган болсо, сөзсүз апасынын сөзүн алат экен да. Аялын эч качан апасынан жогору койбойт экен. А биз болсо үйлөнгөндөн кийин катындардын сөзүн сүйлөп калып атабыз да. Апалар нары жакта калып кетип эле катындардын сөзүн сүйлөп калып атабыз да. Анан эмне үчүн мындай болду, эмне үчүн мындай болуп атат деп ойлосом, менин оюмча биздин энелер, биздин аялдар ошол балдарына мындай бир жеткиликтүү мээрим төгө албайт окшойт да. Бул эми эмне үчүн мындай, эми буга көп факторлор таасир этиши мүмкүн. Мисалы, бирди төрөп туруп эле анан кийин сразу эле бир жылдан кийин эле экинчисин төрөп, анан баягы балага жеткиликтүү мээрим анан көңүл бура албайт да, конечно. Анан балага 2 жашка чыкканда эле да башканы төрөсө, анан берки кичинесине көңүл бурулуп, же ушундайбы, же дагы бир башка бир себептер барбы билбейм да. Ошон үчүн баягы бала жеткиликтүү мээрим албаган үчүн, мээримге тойбогон үчүн мындай бир ата менен бала менен эненин ортосунда бир мээрим жеткиликтүү деңгээлге жетпейт окшойт да. Бул эми менин оюмча. Ал эми ошол татарлар болсо, мне кажется, ошол эненин балага бериле турган мээримин толук түрдө жеткизип берет окшойт да. Ошон үчүн алар апаларын ушунчалык жакшы көрөт. Апаларын эч качан башка бирөөлөргө алмаштырбайт экен да буларчы. Ошондуктан мына азыркы энелер балдарына мындай максимум мээрим бергенге аракет кылыш керек да. Иш андай мындай деген нерсенин баарын токтотуп, бала бир 4 жаш, 5 жашка чыкканга чейин үйдө гана болуп, ошол үйүндө тамагын, баланын тамагын, кийим кечесин, башка нерселерин карап, максимум ошол мээрим төккөнгө аракет кылыш керек. Анан колдон келсе бир уда төрө бербей, мындай ортолорунда убактыларында мындай ажыратып, мындай алсыраак кылып төрөсө туура болсо керек деп ойлойм.